Бишкекте Honda Fit унаасы жолдон чыгып кетип, даракка жармашып калды. Бишкекте үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Окуянын видеосу социалдык тармактарга тарады. Маалыматка караганда кырсык 29 декабрь караган түнү Борбор каладагы Алмата көчөсүндө орун алган. Видеодон айдоочу рулга ээ боло албай, жолдон чыгып кетип, жолдун четиндеги даракты сүзүп токтогонун көрүүгө болот. Унаанын ичиндегилер алардын абалы тууралуу маалымат жок. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы азырынча маалымат бере элек. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ички кийимчен адам жолго чыгып алган. Бишкек шаарында ички кийимчен болгон эркек киши жолго чыгып алган деп билдирди күбө. Окуя 28 декабрда Жапаев көчөсүндө болгон. Жолго чыгып алып, айдоочуларга тоскоолдук болуп жатат, деди күбө. Гуляет. Чей задирается ко всем. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номуру +7 925 103 22 55. Азербайжанда Орусиянын жарандары үчүн миграциялык эрежелер катаалдашы мүмкүн. Азербайжан Орусиянын жарандары үчүн миграциялык эрежелерди катаалдаштыруусу ыктымалдыгын өлкөнүн Тышкы иштер министрлиги билдирди. Убактылуу жүрүү миграция маселелеринде ар бир тышкы саясий маселе сыяктуу эле Азербайжан тарап паритеттүү жана биргелешкен принциптерди карманат деп жазылган билдирүүдө. Ошондой эле Орусиядагы чет өлкөлүктөр үчүн чектөөлөр Азербайжан жарандарынын укук контекстинде каралып жатканы кабарланды. 1 январдан тартып Орусия чет өлкөлүк жарандардын өлкөдө визасыз жүрүү мөөнөтүн 180 күндөн 90 күнгө азайтат. Орусиялык жарандар Азербайжанда 90 күн жүрө алышат. Ал эми узак мөөнөткө жашоо укугу жок. Жашап жүргөн орусиялыктар өлкөдөн чыгып кайра кирсе, алардын жүрүү мөөнөтү дагы 90 күнгө узарат. Эгер Баку миграциялык эрежелерин Орусиянын талаптарындай өзгөртсө, визаранга уруксат берилбейт. Түштүк Кореядагы учак кырсыгы видеого түшүп калган. Түштүк Кореянын Муан шаарындагы аэропортто Jeju Air авиакомпаниясынын жүргүнчү учагы кырсыкка учураган учуру видеого түшүп калганын жергиликтүү телеканал жарыялады. NBC News YouTube каналы конуп жатканда учактын учуп конуу тилкесинен чыгып, тосмолорду сүзүп кеткени тартылган видео жарыяланды. Түштүк Кореядагы учак кырсыгынан 179 адам каза болгону айтылды. Түштүк Кореядагы учак кырсыгынан 181 адамдын 179 набыт болгонун Yonhap агенттиги улуттук өрткө каршы кызматына таянуу менен билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча 2 гана адам, жүргүнчү жана экипаж мүчөсү аман калган. Бийликтер Бангкоктон учуп келе жаткан Jeju Air учагынын кыйрашынын 2 негизги себебин карап жатат. Начар аба ырайы жана канаттуулардын соккусу. Актаудагы учак кырсыгы 20 жаштагы кыргызстандык өзүнө келди. 25 декабрда Казакстандын Актау шаарында кырсыкка кабылган учакта жаракат алган 20 жаштагы кыргызстандык өзүнө келди. Бул тууралуу коомдук ишмер Асол Молдокматова Facebook баракчасына видео жүктөдү. Видеодон дарыгер "Атаң келиптир, тааныдыңбы" деп жатканын көрүүгө болот. Биринчи келгенде абалы оор болуп комага жаткырганбыз. Азыр абалы жакшы боло баштады. Мына сизди таанып жатат деп баланын абалы тууралуу атасына айтып жатканын көрүүгө болот. Интернет колдонуучу Ырчыбек Борбиев көрөрмандарынын шагын сындырды деп видео жарыялады.
Бекборбиев көрманын түртүп жибергени талкуу жаратты. Белгилүү ырчы Бекборбиевдин концертинде болгон окуя социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Ырдап жаткан учурунда сүрөткө түшүү үчүн сахнага жакындаган көрманын ырчы түртүп жиберген. Бул окуяга коомчулуктун пикири экиге бөлүндү. Айрымдар Бекборбиевди колдоп, ырдап жатканда тоскоол кылуу туура эмес дешсе, башкалары ырчынын аракетин сындашууда. Бекборбиев бул тууралуу азырынча комментарий бере элек. жыйырма 9 декабрга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет билдиргендей, 29 декабрда өлкөдө жаан-чачын болбойт, кээ бир жерлерде туман түшөт, тоолуу аймактарда жолдор тайгалак болот. Шамалдын багыты өзгөрүп, ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы -2, -4, күндүз +2, +4 градус болот.